Көп жылдан бери көкөйгө көк таштай тийген таза суу көйгөйү чечилди. 40 жылдан бери кызмат кылып тамтыгы чыккан Масалиев негизги көчөсү асфальтталды. Жер үстүнөн өтүүчү жаңы айланма өтмөк курулду. Бир катар социалдык объектилер пайдаланууга берилди. Тизмекте келгенде бул сыяктуу иштердин катары узун. Ош шаарында быйыл курулуштун жана бурулуштун жылы болду деп айтууга болот. Мындан улам Ош шаардык мэриясынын бир жылда аткарган иштерин тизмектеп көрдүк. Анда кеп башынан болсун. Бир 1984 жылы пайдаланууга берилип, андан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн Рыспай Абдыкадыров атындагы көпүрө жаңыланды. Плиталарынын бириккен бөлүктөрү ажырап, суу топтолуп жаткан авариялык абалдагы көпүрө кыска аралыкта оңдолуп, көрктөндүрүү иши да жаңыдан жасалды. Шебен менен мастиканын аралашмасын салып, трамбовать этип, анын үстүнөн дагы РБМ бит мастика, резина, анын үстүнөн кайра шебен, анан дагы резина коюлат. 21 кылымдагы Ош шаары жаан чачында таза суусуз калары катуу сынга алынып, көкөйгө көк таштай тийген көйгөйгө айланган болчу. Бир топ жылдан бери чечилбеген маселеге чекит коюлуп, бир нече долбоорлор ишке ашырылды. Селкананын ролун аткаруучу 7 бассейн, 24 000 метр кубтагы 4 суу кампасы курулду. Таза суу көйгөйүнүн 100%га чечилиши президент Садыр Жапаровдун алкоосуна татыды. Молодцы, молодцы. Мына иш билге экениңди көрсөттүң мына сен. Ош авто бекети шаар мэриясынын карамагына өттү. Ага улай долбоору даярдалып ишке ашпай келген жаңылоо иштери жанданды. Ылай баткакка толгон авто бекеттин айланасына асфальт төшөлүп, имаратын оңдоп түзөө башталды. Заманбап талапка жооп берген бекетке айлантуу иштери азыр дагы уланууда. Быйылкы жылы ишке ашкан ири долбоорлордун бири Асма көпүрө. Унаа тыгындарын азайтуу максатында кыймылы көп болгон негизге Навайы жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишине жөө адамдар үчүн айланма өтмөк курулду. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар үчүн атайын эки тарабынан лифт орнотулган. Бул өтмөктүн үстүндө мына жарандар үчүн коопсуздук шарттары каралган, атайын перилалар коюлуп, эч кандай адамдар бул жакка жакында басып кетпегендей шарттар жаралган. Жыл мурда салынган жол тамтыгы чыгып колдонууга жарабай калган. Оштогу негизги Масалиев көчөсүнүн бир бөлүгү асфальтталды. Быйыл эң негизге делген 3 чакырымына асфальт басылды. Долбоор кийинки жылдары уланат. Жалпысынан жыл ичинде 15 чакырым жол асфальтталган. Алардын дагы бири негизги жол Борбордук Ленин көчөсү. 2 километр 600 метри толук асфальтталып, эки тарабынан 3 метрден 6 метрге чейин кеңейтилди. Шаардын так ортосунан аралап өткөн негизги жол автобекетке чейинки аралыгы ачылды. Достук айлампасынан Ленин көчөнүн башталышына чейин көчөнүн кеңдиги 3 метрден 6 метрге чейин кеңейтилип, автоунаалардын жүрүшүнө бир жакшы шарттар түзүлүп жатат. Райымбеков көчөсү 3 метрге кеңейтилди. Борбордук көчөлөрдү байланыштырган Алай көчөсү ачылды. Мында жол кеңейтилип, тротуар курулду. 3 бала бакча, 2 мектеп жана 1 медициналык борбор. Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата 6 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ошондой эле тарыхтан калган элестер аталышында 17 таш айкел тургузулду. Аны менен бирге Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрынын айланасында көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жүрдү. Драм театрдын оң жагына ошол Кыргызстанды баягы мини Кыргызстан деп айтып койдук. Ошол Кыргызстандын бүт макеттери болот. Жети областан эки шаардыкы. А сол тарабында ошол 17 дана скульптурлар, эстеликтер орнотулат.
Жайкы курулуш мезгилинде бир учурда 4 эс алуучу жайды оңдоп түзөө жаңылоо иштери жүрүп жатты. Борбордук аянттагы Лениндин эстелигинин айланасын жаңылап оргума куруу долбоору Алишер Набаи паркынын бир бөлүгү Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү долбоорлору аткарылып жатат. Акматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионго 11.500 даана жаңы отургучтар орнотулуп, көрүүчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ал эми Ош шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн муниципалдык ипотекалык ишкана быйыл 4 жерде үлүштүк көп кабаттуу үй куруу иштерин жүргүздү. Үйлөрдүн бирине быйылкы жылдын октябрь айында капсула салынса, 3-чү үйдүн долбоорлоо иштери башталды. Андан сырткары 3 муниципалдык ипотекалык үйлөрдү куруу иштери жүрүүдө. Ошол эле учурда ипотекалык программанын талаптарына туура келбеген да жарандарыбыз бар. Бул багы негизги талаптарыбыз өзүңүздөр билесиздер. Негизи Ош шаарында каттоосу болуш керек, туруктуу иштеген иши, төлөө мүмкүнчүлүгү барды болуш керек. Мына ушул нерселерди камсыз кыла албаган, ушул талаптарга жооп бербеген жарандарыбыз көп болгон үчүн анан баягы документациясы, ички сырткы жасалгасы даяр бүткөн үйгө муктаждык көп болгон үчүн биз ушул үлүштүк курулуш программасын азыр иштеп чыгып, ушуну иштетип атабыз. Учурда аткарылып жаткан соңуна чыга элек долбоорлор дагы бар. Маселен, учурда Турсунбаева көчөсүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Муниципалдык күрөш залы курулууда. Муниципалдык асфальт заводун куруу боюнча долбоор даярдала баштады. Фундаментке чейин кылды, стяжканы. Сен эме болбойсуң, кирпичке чейин 0 кылып койсо болобу? Кирпичке чейин 0 кылды, анан кавер ошонун үстүнө төшөлгөндө болсун, каверин 5 сантиметр. Бирок болсоңуз да. Таза канча дедиң высота потолок? 380. 380. 480 болот, 1 метр болсо. Курулуштардын жоопкерчилиги жүктөлгөн шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына быйыл жергиликтүү бюджеттен 500 миллион сом каралып, жалпы 32 объектинин курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинде 28 пайдаланууга берилди. Чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу көлөмү да арткан. Мындагы ири долбоорлордун бири быйыл Бабур музыкалык драм театры оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилди. Калыкты жумуш менен камсыз кылуу иштери да четте калган жок. Бир катар жеке ишканалар ачылып, 1000ден ашык жарандар туруктуу жумуш орундары менен камсыз болушту.